Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Бүгүнкү сабагыбыз ошо гусул алуу боюнча, гусулга байланыштуу өкүмдөр боюнча кыскача болмокчу. Албетте баарыбызга эле белгилүү болгондой, намаз окуган, динди түшүнгөн, кармаган адам гусул алуу жөнүндөгү илимди, ага байланыштуу өкүмдөрдү сөзсүз түрдө билиш керек. Анткени гусул алуунун намазга жана кээ бир ибадаттарга түзмө түз байланыштары бар. Гусул деген бул арабтан келген сөз, шариаттагы исламий термин. Кыргызча айтканда, жөнөкөй айтканда жуунуу. Дене мүчөнү баарын суу жеткирип, жуунууну гусул деп айтат. Шариатта кайсы убакытта гусул алуу милдеттүү болот? Мунун себептери бар. Ошону дагы ар бир мусулман билиш керек. Жалпы себептер бул жанагы биринчи себеби, ошо жалпы себептер биринчи себеби аял эркек кошулгандан кийинки себеп. Ошо аял эркек кошулгандан кийин, төшөк мамилесинен кийин гусул алыш милдет болот. Жана ошондой эле эркек адам түшүркөп калган болсо, кээде аялдарда деле болуп калышы ыктымал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир сахаба аял сурагандай эле, аялды кишилер гусул алабы дегенде пайгамбарыбыз айткан, ооба, эгерде сууну көрө турган болсо дегенде, мындайча айтканда уругу чыгып кетсе деп. Демек ошо түшүркөгөндөн кийин эркек дагы түшүркөйт, көбүнчө аял киши да түшүркөп калышы ыктымал. Ошо түшүркөгөндө ошо адамдан бөлүнүп чыккан урук жанагындай шахват менен, рахат менен бөлүнүп чыккан болсо, ошондо гусул алуу милдет болуп калат. Эмне себептен рахат менен деп айтып атабыз? Анткени кээ бир учурда ошо уруктун бөлүнүп чыгышы оору себептен же кыйналган себептен чыгып калышы ыктымал да. Кээ бир адамдар ошо ооруган себептен эч бир шахваты келбесе деле жөн эле суюктуу агып кала берет. Кээ биреси дааратканага барып даарат ушатып аткан учурда деле чыгып кете берет. Бул ошо адамдын ден соолугуна байланыштуу, ошо ден соолугу начар болгондо ошондой акыбалга түшүп калат. Андай учурда гусул важип болбойт, гусул алыш милдеттүү болбойт. Ошо качан гана эгерде ошол жана шахват менен, каалоо менен чыккан болсо. Түшүркөгөндө, көбүнчө уктап турганда түшүркөп калат эркек киши. Же болбосо эркек киши мисалы ойлонуп атып, өзүнүн мисалы аял жөнүндө ойлонуп, мисалы шахватын козгоп койгон болсо, кээде суюктук чыгып кетет шахват менен. Бул жана мази суюкту эмес, мани, жана бала жарала турган сууну айтат да. Ошол толугу менен шахват менен чыккан болсо, ошондо важип болот. Же болбосо адам баласы кээде баягы кээ бир адамдар ошондой күнөөгө илешип алышып, колу менен же башка нерсе менен чыгарышат. Бул албетте муну кылган иши арам болот, бирок ошо шахват менен чыгып кетсе, гусул алыш важип болуп саналат. Жана ошондой эле гусул алыш бул аялдарга тиешелүү, жана нифас каны деп коет. Төрөттөн кийинки кан, аял киши төрөгөндөн кийин белгилүү убакытка чейин кан келет. Ошондон тазаланып бүткөндөн кийин дагы гусул алыш керек. Жана ошондой эле бул дагы аял кишиге тиешелүү. Аял кишинин көбүнчө аялдарда ошо ай сайын келе турган жана айыз каны бар. Ошол келип бүткөндөн кийин, ошо тазалангандан кийин дагы гусул алыш милдет болуп калат. Мына ушул себептер табылган болсо, кайсы учурда кайсы убакыт болбосун, ошондон кийин сөзсүз түрдө гусул алыш керек. Жанагы башында айтып кеттик, гусулдун ошо биринчи себеби аял эркек кошулганда гусул алуу милдет болот деп. Кошулганда деген мааниси ошол эркектин жана жыныстык мүчөсү аялдын кишинин жыныстык мүчөсүнө, ошол эркектин жыныстык мүчөсү баш жагы кирер замат ошо важип болуп саналат да. Милдет болуп ошо гусул алыш керек. Мунун мааниси эмне? Эгерде мисалы кээ бир убакта кошулушуп, анан эркектен ар кандай себептер менен урук бөлүнбөй калышы ыктымал да. Ошо урук бөлүнбөй калса, гусул алышы милдет болобу, болбойбу деген суроо болот да. Ошондо ага айтабыз эмне? Ал ошо урук бөлүнбөсө дагы гусул алыш милдет болот. Эң негизгиси ошол эркек кишинин жыныстык мүчөнүн башы толугу менен аял кишинин жыныстык мүчөсүнө толугу менен баягы жоголуп киргенден кийин уже милдет болуп саналат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Айшенин хадисинде, Муслимде келген хадисте. Уайда ва массал хитану вал хитана факат ваджаба ал гусул болса. Ида жавазал хитану ал хитана факат ваджаба ал гусул деген да. Мындайча айтканда, эркек кишинин мүчөсү аял кишинин мүчөсүнө кирип өтөр замат гусул важип болду деген да. Бул дагы негизги маселе. Анткени кээ бир адамдар кошулуп коюшуп, бирок урук бөлүнбөй калса,
менден урук чыккан жок да, анда гусул албай эле коеюн деп калышыптыр, андай эмес. Жанагындай шартта, ошондой шарт келген болсо, ошондой акыбал учураган болсо, демек гусул алыш милдеттүү болуп саналат. Эми ушул кыскача кайсы убакта гусул алуу милдет болуу маселелерин өткөндөн кийин эми гусулдун өзүнө өтөлү. Гусулду жана башында айтып кеттик, бул баардык денеге суу жеткирип, тулук бойду жуу деп айттык. Гусулдун негизги эки шарты бар. Эки парзы деп койсок болот. Биринчиси ниет, экинчиси баардык денеге суу жеткирип коюу. Мына ушул эки нерсе аткарылган болсо, ниет кылып туруп, мисалы, адам баласы чүрүкөп калгандан кийин, жосо төшөк мамилесинен кийин, жосо аял киши жанагындай келе турган кандарынан тазалагандан кийин, кой ошо эми жуунуп тазалайын деген ниет болуш керек да. Ошону хадас деп коет. Адамга келген дааратты сындыра турган, гузулду буза турган нерселер катталгандан кийин ошону жоёюн, даараттуу болоюн деген ниети болуш керек сөзсүз түрдө. Эгерде ниет болбой калса, анда гусулу жараксыз болуп калат. Мисалы, бир адам гусул ала турган бир учурга туш болуп, андан кийин ниет кылбай эле жөн эле тазаланып жуунуп коеюн деп койсо, ал гусулу жарабайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошо гусул алып атам деген, шариаттагы гусулду алып атам деген ниети болуш керек. Аны экинчиден баардык денесине суу жеткириш керек. Мына ушул эки шарт катталса, баягы адам баласы гусул алды деп эсептелинет да. Мунун натыйжасында эмне деген маселе чыгат? Гусулдун эки түрү болот. Биринчиси биз жаңы эле айтып өтүп кеткен, бул жетиштүү гусул. Экинчиси толугураак гусул деп коет. Сүннөттөрү менен толукталган гусул да. Эгерде ким деген жана жогоруда айткан жетиштүү гусулду ала турган болсо, ниет кылып туруп, баардык денесине суу жеткирип койгон болсо, анда гусул алды болуп эсептелинет. Толугураак гусулду болсо, азыркы кийинки маселеде айтабыз. Анан жана жетиштүү гусулга дагы байланыштуу бир маселе бар. Муну көп адамдар сурап калышат. Мисалы, айрыкча жай мезгилинде же болсо башка убакытта деле адам баласы мисалы бассейнге барабы же көлгө барабы же көлмөлөргө барып, ниет кылып туруп, анан сууга чуңкуп кирип койсом гусул болобу деп сурап калат. Ооба, албетте болот. Эгерде ким ниет кылып туруп, ушу гусул алам деген ниеттен анан сууга чуңкуп кирип баардык денесине суу жеткен болсо, ал гусул алды деп эсептелинет. Ошондуктан муну жетиштүү гусул дейбиз. Бул биринчи түрү да. Экинчиси, ошо гусулдун экинчи түрү бул толук гусул. Толук гусулдун ичине ошо гусул алуунун ичиндеги баардык сүннөттөрү, баардык адептери ичине камтылып кеткен. Бул боюнча көптөгөн хадистер келген. Ошолордун бири ошо Айша энебизден жана Маймуна энебизден келген хадистерде Бухари, Муслим жана андан башка хадис булактарында келет. Ошол жерде кенен баяндалган. Биз эми хадистин өзүн кандай айтылганын айтпастан, ошо кандай мааниде келсе, ошону айтып четинен маселени баштайбыз. Биринчи адам баягы гусул аларда эми далдоо жерди табыш керек. Үйдүн ичинде болобу, башка жерде болобу, ошо тосук болуш керек да. Авратын көрсөтпөй, жабык жерде жуунуш керек. Андан кийин гусул алардын алдында айтып кеттик, жана ниети болуш керек. Сөзсүз түрдө бул парыз болот. Ошо ниеттен кийин эле бисмилля деп айтат. Анткени бул Умар разияллаху анхудан келген, ошо гусул алып аткан убакта бисмилля деп айткан. Бул да сүннөт болуп саналат. Бисмилля деп айтып, андан кийин колдорун жууйт. Ошо жана Айша энебиз, Маймуна энебиздин хадистеринде баяндалгандай, колун 2 жолу же 3 жолу кылып жууйт, эки колун. Немеге чейин, манжаларын ошо билекке кошулган жерге чейин жууп туруп, бул экинчи баягы сүннөтү. Биринчиси бисмилля болду, экинчиси колун жуу болду, үчүнчүсү ошо жана авратына, дене мүчөсүнө жабышып калган, жугуп калган ар кандай тазалоого муктаж болгон нерселерди кетириш керек. Эгерде аял киши болсо кампанды кетирет, эркек киши болсо жана жабышып калган урук-буруктарын кетип тазалап жууйт. Авратын мындайча айтканда тазалап жууйт. Эми жанагындай атыр жыттуу нерселерди деле колдонсо боло берет. Же гусул алып аткан убагында же болсо ошол моментте деле гусулдун алдында деле иш кылып тазартып жууса болду. Андан кийин ошо авратын тазалап жуугандан кийин 4-сүннөтү сүннөтү кадимкидей эле намазга даарат алгандай эле даарат алат. Оозду, мурунду чайкап, бетин жууп, колун жууп, башына масык тартып. Болгону ошол бутун жуубайт. Акырында жууйт эки бутун. Кадимкидей эле даарат алат. Даарат ошо бир эле жолу алуу жетиштүү. Даараты бир эле жолу алып койсо ошол жетиштүү болот. Мындайча айтканда ар бир мүчөсүн бирден эле жууп койсо ошол жетиштүү. Ошо даарат алып бүткөрү менен андан кийин ошо башына 3 жолу суу куюп,
башын жууйт. Ошо башты жууда эң негизги нерсе ошо чачтын түбүнө териге суу жеткириш керек да. Чачтын өзүнө жетиш шарт эмес. Эми бул маселе кайсы убакта көбүнчө билинет, ошо аял кишини башын жууганда билинет да. Алардыкы чачы калың да, чачтары узун, анан бер жагына суу жетпейт. Эң негизгиси ошо баштын терисине, чачтын түбүнө суу жетиш керек. Эркек аял ошого жеткириш керек. Акырын аста сууну куюп алып, ошого жетип, анан чачтары кээ бир калың кишилер болуп калат көбүнчө. Анан ошо манжаларын чачтардын арасына салып, жышып койгон жакшы да. Бул да сүннөт болуп саналат. Анан уже адам баласы суу жетти деген деңгээлде ошондой ишеним келгенден кийин эле анан оң жагынан баштап баардык денесине суу куюп, андан кийин сол жагына суу куюп, баардык денесин бир жолу жууп коет. Мына ушун менен гусул алынды болуп эсептелинет. Гусулдун кыскача баяны ушундай. Анан ошол жана айтып кеттик го, ошол баягы өзүнүн аврат жерин тазалагандан кийин даратылат деп. Дараталып бүткөндөн кийин ошо бутун жуубайт дедик, эки бутун. Бутун жуубастан денесин башына суу жүгүртүп, денесине суу жүгүрткөндөн кийин анан ошо гусул алган жерден которуларда эки бутун жууп туруп анан чыгып кетет. Ошо бул сүннөт боюнча. Албетте эгерде алдын ала ага чейин деле буттарын жууп койсо гусул өтө берет. Бирок то сүннөт боюнча ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып гусул алган. Мына ушун менен гусул жетиштүү гусул алын же болбосо толугураак гусул алын деген маселени толугураак түшүнгөн болобуз. Андан кийин ушуга байланыштуу дагы кээ бир маселелер кездешет. Аял киши айтып кеттик, менин чачы узун болот. Анан ошол гусул алган убакытта сөзсүз түрдө ошо чачын жууш шартпы деген маселе бар. Аял киши ошо чачтын өзүн жууш шарт эмес. Чачын жуубастан эле ошо чачынын түбүнө чейин суу жеткирип койсо жетиштүү. Чачтын түбүнө эң негизи суу жетиш керек. Мейли жанагындай төшөк маселесинен кийин дагы жана ошондой эле айыз канынан же нифас канынан тазалангандан кийин дагы. Ошо жанагы жанаба деп коебуз, төшөк маселеси же чүркөдөн кийин далили болсо ошо Салама аттуу энебиздин хадисинде келген да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда ошо чачымды жандырышым керекпи жуунгандан кийин, жок, андай шарт кылынбайт, ошо башыңа суу куюп койсоң ошо жетиштүү деп айткан. Айыз учурунан кийин болсо бул Ибн Омар деген сахабанын айткан маселесинде келген. Бул Мусаннаф ибн Аби Шайба деген кишинин асар хадис булактарында келген. Ошол киши аялдарга ошондой уруксат берген. Демек ошо аял киши айыздан тазаланабы, же төшөк маселесинен кийин же чүркөдөн кийин болобу гусул ала турган болсо, чачынын өзүнүн баарын жууш шарт эмес. Эң негизги маселе ошо чачтын түптөрүнө башка суу жеткирип койсо ошо жетиштүү. Мына ошо менен гусул алган болуп эсептелинет. Андан кийинки дагы бир маселе бар. Кээ бир адамдар сурап калышат көп эле. Эгерде мен гусул алсам, ошо дарат алгандай болуп эсептелинемби депчи. Ошо гусулдун эки түрү бар. Ошо биз жаңы эле сөз кылып аткан ошо милдеттүү түрдөгү гусул. Эгерде ким ошо милдеттүү түрдөгү гусулду ала турган болсо, дараты бар деп эсептелинет да. Мындайча айтканда, андан кийин дарат алыш шарт эмес. Эгерде гусул алып атып, ошол гусул алып аткан убакытта авратын кармап койбосо эле дараты бар деп эсептелинет. Анан экинчи түрү жана тазалануу турган гусул бар да. Мисалы жума намазына же айт намаздарына барарда гусул алып тазаланабыз да. Бул атайын тазалануу максатында алынган гусул деп коет. Мындай учурда гусул жетишсиз болот. Сөзсүз түрдө дарат алыш керек. Же ошо гусулдун алдында дарат алып алса, дарат алган болуп эсептелинет. Же болбосо дарат албай туруп эле жөн эле тулку боюна сууну жүгүртүп эле гусул алып койгон болсо, андан кийин анда дарат ал деп айтыш керек андай адамга. Анткени бул гусул ошо тазалануу максатында эле алынган гусул да, милдеттүү түрдөгү гусул эмес. Качан гана адам баласы милдеттүү түрдөгү жана гусулду алса, ошондо гана дараты бар деп эсептелинет. Аллаху алам. Бүгүнкү сабагыбыздын кыскача баяны ушундай. Гусулга байланыштуу суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Биякта мындай бир суроо келген экен. Аял киши ушу тазалануу максатында гусул алган болсо андай дарат алыш керекпи деп. Менимче муну айтып кеттик окшойт. Бул жерде тазалануу максаты деген эмне? Ошо жөн гана тазаланып коеюн деп эле дененин тазалоо үчүн эле гусул алган болсо, сөзсүз түрдө андан кийин дарат алыш керек болот. Эгерде ошо гусул алып аткан учурда дарат албай калган болсо, жана ошондой эле гусул алып аткан учурда авратын кармабаган болсо.
Эгерде жөн эле тулку боюн баардык мүчөсүн суу жугутуп койгон болсо, андан кийин анда даарат алыш керек. Аллаху алам. Андан кийин дагы суроо келип тур, гусулдан кийин намаз барбы деп. Гусулдан кийин окула турган намазды билбейт экен, бирок даарат алгандан кийин намаз окулат 2 рекет сүннөт боюнча. Эгерде ошол гусул алып атып кошо даарат алып чыккан болсо, ошондон кийин намаз окуса болот. Аллаху алам. Assalomu alaykum ustaz. Алейкум ассалам. Мен сурайын дегенменчи, гусул алгандан кийин ал канча күнгө чейин ошол гусул менен жүрсө болот деген суроо болуп атат да. Ошондой чеги барбы? Канча күн дегенчи. Эми ал мындай да, гусул алгандан кийин эми алдан баласы баягы тазалануу максатында гусул алам дей берген болсо, кайсы убакта болосун ала берет. Эркек кишилер баягы гусул алуу сүннөтү ар бир жума сайын эле кайталанса керек. Анда жума намазынын алдында бара турган болсо, жума намазга баруу алдында эркектер гусул алат эмеспи? Жок дегенде ушу бир жумада бир жуунат. Жанагы милдеттүү түрдө гусул болсо, ошол кайсы убакта себеби табылган болсо, ошол убакта алыш керек. Мисалы эме кээ бир адамдардын шахваты күчтүүрөөк болуп, мисалы уктаган сайын түшүркөп, мисалы күндө бир, 2 күндө бир же 3 күндө бир түшүрүүгө берген болсо, ошол уругу чыгып калган убактан эле ошондон кийин дароо гусул алыш керек. Же болбосо бирөө мисалы аялы менен төшөк мамиледе болгондон болсо, күн сайын кылабы же 2 күндө бир кылышат. Кайсы убакта болбосун, демек ошонун себеби табылса, ошондон кийин жуунуп туруш керек. Аллаху алам. Бир суроо берейин дегем. Ооруп аткан эмелердечи, мисалы, даарат алып атканда уруктук чыгып кетип, анда кандай болот мисалы? Күнүнө гусул алсаң, күнүгө болуп кетип атса, алар кандай болот? Ошол себептен айтпадым, жанагы кайсы убакта гусул важип болот, кайсы убакта урук чыкканда ошол шарты бар деп. Эгерде ошол шахват менен, рахат менен чыга турган суюктукта урукту айтабыз да. Оорунун негизинде, оорунун себебинен чыккан урукта анын аркасынан шахват мында рахат келбейт. Ал белгилүү да. Жөн эле башка суюктук аккандай эле агып чыгып калат. Мына ушинтип айырмаласа болот. Ошо чыгып келатканда адамда шахват барбы же жокпу? Шахват болгондо жана эркектин уругу атырылып күч менен чыгат да. Ошонун аркасынан рахат калат. Ошону айтып атабыз. Ошондо милдет болот. Эгерде оору себебинен чыга берген болсо, ал дааратты бузат, бирок гусул алыш милдет эмес. Аллаху алам. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah, жакшы. Endi bir daarat alganda oozdu da murundu bir ememen tap деген айтмышлар. Отдельно тапса боло береби? Эми отдельно тартса боло берет, бирок сүннөттү таштаган болуп калат да. Сүннөт боюнча ошол экөөнүн бир алган сууну экиге бөлүп, бирөөнүн оозуна, бирөөнүн мурдуна тартыш керек. Аллаху алам. Эрмат деген микрофон ачык. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Немеде гусул алып атканда аврат жерге тийиши дене комдун. Тийип кетиши эле же кармашыбы? Кармап жууса бузулабы? Бул жакшы суроо экен негизи. Бул маселени мен азыр айта албайм. Жуунуп аткан убакта кармап коюш ыктымал, же болбосо колдун сырты же үст жагы тийип кетиши ыктымал. Ошол экөөнүн өкүмү бирдейби, бирдей эмеспи, аны айта албайм. Анан кийин эгерде окуп билип калсам, иншалла кийинки сабактарда айтып коем. Анан бул көлгө же бассейнге түшкөндө көл эмечи? Оозун албай эле ошо чөмүлүп чыгып өтө берет да. Ооба. Ооз мурунду чайкоо бул гусулдагы сүннөт болуп саналат. Жана даараттын өзүнө алып ооз мурун чайкоо сүннөт. Толку бойдун баарында суу жетип, бул милдет болот. Ошондуктан ооз мурун алыш шарт эмес. Бул даарат алганда эки оозго мурунга бири алышты кандай түшүндүрүп бересиз? Мен жакшы эметип кеткем да, уккам бирок. Мына эми көбүнчө адамдар эми ошо биз жакта мисалда оозго өзүнчө суу алып, мисалы ооз чайкап алып андай мурун койтуп атпайбызбы? Андай болбойт. Мисалы бир эле сууну сузуп туруп алаканга, ошол суунун теңин оозго, теңин мурунга тартат да, ошол эле бир эле убакыттачы.
Анан оозунда чайкайт, анан мурунда кагат да. Бир колго суу куюп туруп эле ошону экиге бөлүп туруп, эки жакка кетирет, ошондой айтып атат. Өзүнчө бөлүп кылбай деген маселе да. Түшүнүктүү болдубу? Жазакаллах. Биякта да суроолор келген экен. Гусул алып атканда шампунь, самын колдонсо болобу деп. Ооба. Адамдын баягы денесиндеги жаман нерселерди кетирүү, жакшы жыт калсын деген максатта кылган болсо бул жакшы нерсе. Айрыкча мисалы аял киши жанагындай айыздан тазаланган убакта ошолорду жакшылап жугуп калган жерлер жакшылап жууп кетирүү бул сүннөт болуп саналат. Жана ошондой эле дагы бир суроо келген экен. Муну ушу гусулдун учурунда айтпай кетиптербиз. Жана денени сүртүү. Колду ары бери денеге тийгизип ары бери сүртүү. Бул дагы сүннөт болуп саналат, бирок шарт кылынбайт. Мисалы суроодо келгендей денеге сууну чачып эле ошол баардык денеге сууну жеткирип койсо ошол жетиштүү болот. Жакшыраагы сүннөтү ошол сууну уже денеге ары бери жүгүтүп кол менен жышышкан болсо, бул дагы мустахаб болуп саналат. Аллаху алам. Айыл шартында болгондуктан бизде душ азырынча неметелекпиз да, легенге гусул алабыз да. Ошого байланыштуу биринчи башты жууп алып, сиз айтпасызбы, шампунь колдонсо болот депчи. Ошо башты шампуньдап алып, өзүнчө жууп алып, анан кайра денеге ылдый куйса, ошол деле гусулга кетеби же өтпөй калабы? Ооба, гусулга кетет. Ошо башында эле ниет кылып туруп ошо гусул алып атам деп ниети болуп эле анан жууй берсе, башын жууй же буттарынан жууп баштай берсе, денесинин баарына суу жетсе, бул гусул алды деп эсептелинет. Жогорудагы биз мисалы тартып менен айтып, дааратты алуу, мындай ошону мындайча толук, мындайча сүннөттөр менен коштолгон гусул да, толугу менен. Болбосо айтпадымбы, гусул алууда ошол сууну баардык денеге жеткирип койсо эле, ошол жетиштүү деп. Аллаху алам. Могу таяммум жөнүндө сурап атыптыр. Таяммумдун өкүмдөрү иншалла кийинки сабактарда айтылат. Кийинки сабак же болбосо андан кийинкиси да иншалла. Ошого чейин ошол убагында эле айтсак, буларды иншалла жакшы болот. Бизде бир суроо келип, ушуну айтып коеюн. Ауратты жуугандан кийин кайра бисмилла деп даарат алыш керекпи же башында айткан боюнча жетиштүүбү? Ошо башында эле айткан нерсе жетиштүү. Бисмилла деп башында айткан болсо, ошол жетиштүү. Аллаху алам. Дагы маска байланыштуу, насикке мас тартууга байланыштуу суроо келген экен. Бул насикке мас тартуу боюнча биз сабакты алганбыз иншалла. Бул жакын аралыкта каналга чыгып калат, ошол жерден угуп алсаңыздар болот. Жалпы жөнүнөн албетте байпакка насикке мас тартуу болот. Бул жөнүндө сахабалардан келген. Ошондуктан тартылат. Аллаху алам. Ошо айыл жергесинде көбүнчө ушундай суроо болот да. Гусул бузулуп калып, эртең менен багымдатка чейин гусул ала албай калат көбүнчө ушул кышкысынчы. Көбүнчө жаңы намаз окуп баштап атканда күн табылбай калды, эмне болот деген суроолор болуп калат да. Ушул маселе кандай болуп калат? Таям менен окуса болобу же кантип алыш керек гусулду? Эгерде мисалы ким кечке маал гусул болуп калган болсо, анан шашпайраак алгам деген болсо, даарат менен жаткан, бул сүннөт да, даарат алып коюп, анан ошо багымдат намаз киргенге чейин, таң атканга чейин даарат менен жата берсе болот. Бирок жакшыраагы эми жуунуп алганы абзел. Бирок ошо намазды кечиктирбей, намаздын убактысы кирип, окуганга чейин деңгээли ошончолук убакыт калганга чейин сөзсүз түрдө гусул алыш керек. Анткени гусулсуз намаз окуган болбойт да. Намаздын убактысы киргенге чейин сөзсүз түрдө гусул алып калыш керек. Анан жанагындай суроо келип, кышында ошентип кыйналып калабыз, таям менен алабыз депчи. Таяммум деген кыйналып атам же үшүп атам дегенден эле таям ала берген болбойт, суу тургандан кийин. Ошо мусулман болгондон кийин, намаз окуп аткандан кийин ошонун алдын ала аракеттерин көрүп жатыш керек да. Эми үй бүлөлүү болгондон кийин гусул алып кала турган убакыт учур болуп калса, эмне кылам? Суум даярбы, жууна турган жерим даярбы? Сууну жылытып алайын, алдын ала даярдан алам деп даярдан көрүш керек. Андан кийин башка мамиледен кылып, анан гусул алыш керек да. Анан адам баласы өзү намаз окугандан кийин намазын ойлонбой эле каалаган кыла берип, анан уктап калдым же үшүп калдым, суум жок болуп калды деген шылтоо болбойт. Ошонун баарын алдын ала мусулман баласы аракетин көрүш керек.
Дагы бир суроо келген экен. Гусулда киндиктен өйдө оң кол менен, андан кийин киндиктен ылдый сол кол менен жууш керек деген туурабы дейт. Аврат жерлерди менин билишимче аврат жерди сол кол менен жуйбуз. Андан башка жерлерди оң кол менен жуй берсе боло берет. Аллаху алам. Темадан тышкары жана бирөө суроо берем деп атты эле. Ошону бере бергиле. Убакыт дагы жакындап калды. Assalamu alaikum. Менин берейин эле. Алейкум ассалам рахматуллах. Демек, темадан тышкары намаз окуп атканда, саждада тургандарчы, Аллахка жакындай иштейт. Ошол учурда мисалы өзүбүздүн тилде мисалы дуа кылсак, ошол намазды бузбайбы, кандай болот ошол маселеде? Намаздын учурунда саждага барган кезде же болбосо салам берүүнүн алдында дуа кылса болот да. Ошол дуаларды адам баласы эми арабча билбегенден кийин өзү тили менен кыла берсе өтө берет. Анткени адамдын ар кандай өзүнүн муктаждыктары бар, ошону сураш керек. Аны өзүнүн тилинде эле айта берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген атайын дуалар бар. Аны болсо ошондо кандай келсе ошондой жаттап ошондой айтыш керек. Бирок өзүнүн муктаждыгын айтарда өзүнүн тили менен деле дуа кылса болот. Аллаху алам. Рахмат. Ияк.